Амансыздарбы, ардактуу көрөрманым, кайрадан шоу маданият берүүсү жылдыздардын жашоосундагы акыркы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Сиздер менен мен Сезим Илимбекова. Ырчы Алмаз Шаадаев сүйүктүүсү Алинага баш кошту. 17-июнда Алина Бикечтин кыз узатуу тою өттү. Буга чейин Алмаз Шаадаев кыялындагы кызды жолуктурганын, жакын арада баш кошорун ачыктаган. 2 жаштын ак тою 24-июнда Бишкектеги тойканалардын биринде өтөт. Ырчы актриса Толгоной Арзыкеева сүйүктүүсү бар экенин жана ал чыгармачылыктан алыс экенин айтып чыкты. Жигитим чыгармачылыктан алыс, бирок ал бакытты да түшүнгөн адам. Негизи эле жарыя албай эле койсо туура болот экен. Ар кандай сөз кетет, көз деген бар. Өткөн көрүнүштөн кийин коркуп да калат экенсиң. Бирок бул жолкусунда киргизгенимдин себеби билсин дедим, деп билдирди Толгоной Арзыкеева интервьюларынын биринде. Толгоной Арзыкеева Нурсултан Төлөпберген менен расмий түрдө никеге туруп, нике күбөлүгүн алышкан. Кийинчерээк сүйүктүүсү менен 2 жолго түшкөнүн жазып чыккан. 20-июнда жеке майрамын эстрада ырчысы Айгерим Эшин белгиледи. Ырчы айымды алгач апасы куттуктап белегин берди. Апам саат 12ден өткөндө эле куттуктап белегин берди. Андан кийин үйгө торт, гүлдөрүн көтөрүп досторум келди. Алар менен жүрүп кайра үйгө келгенче бир тууган иним уктабай мени күтүп отуруптур. Кыскасы түнкү 12ден баштап эле жакындарымдан түрдүү белектерди алып, жакшы каалоо тилектерди угуп жаттым. Социалдык тармак аркылуу куттуктап жаткандардын саны андан да көп. Негизи буга чейин деле туулган күнүмдү күтүп, ага даярданып, өзгөчө кылып тосуу үчүн эч аракет деле кылбаптырмын. Бирок бактыма жакындарым, досторум бар экен. Жыл сайын ошолор эле уюштуруп белгилеп салабыз, дейт ырчы. Айгерим Эшин 1996-жылдын дал ушул күнү Бишкек шаарында жарык дүйнөгө келген. Муздаттың, жарың болоюн, эркелет мени аттуу ырлары менен эл оозуна алынган. Максат Давранов 20 жаштагы Алтынай аттуу сүйүктүүсүнүн колун түз эфирде сурады. Буга чейин УТРК музыка каналынын алып баруучулары Максат Давранов сүйүктүүсү Алтынай Манасбекова менен мамилесин ачыктап, телеканалда чогуу иштерин айткан. Ошондой эле жакында той болорун белгилешкен. Казакстандын Конаев шаарында орусиялык ырчы Григорий Лепстин 8-июлга белгиленген концерти болбой турган болду. Белгиленгендей, орусиялык ырчы Григорий Лепстин концерти тууралуу чечим казакстандыктардын нааразычылыгынан улам кабыл алынды. Белгилей кетсек, ушул жылдын 14-июнда ырчылар Григорий Лепс, Николай Басков, Юрий Антонов, Елена Север, ошондой эле теле алып баруучу Юлия Барановская Орусиядагы иш-чаралардын биринде Украинанын коргонуусунда турган немис танктарын талкалагандарга $1 миллион төлөп берүүнү убадалашкан. Атактуулардын бул сөзү казакстандыктардын нааразычылыгын жараткан. Сиз дагы сериалдардын ичинде жашайсызбы? Деги эле канча бөлүмдүү сериалдарды көрөсүз? Алдыда дүйнөдөгү эң узун сериалдар менен тааныштырабыз. Эң узун сериалдардын сап башында Америкада тартылган жол көрсөткөн жарык сериалы турат. Ал эң көп бөлүмдүү сериал катары Гиннестин рекорддор китебине кирген. Сериал экранга 1952-жылдан 2009-жылга чейин чыгып турган. Ал эми 1930-жылдан 50-жылдарга чейин радио шоу катары берилген. Сериалдын 18262 бөлүмү бар жана ал башталгандан баштап 375 сыйлыкка талапкерлиги коюлуп, 98 жолу сыйлык алган. Башкы оорукана 14612 бөлүмдөн турган сериал 1963-жылдан бери көрсөтүлүп, азыркы убакта да токтобой көрүүчүлөргө тартууланып келет. Сериалдагы окуялар ойдон чыгарылган шаардагы ооруканада болот. Ал өз убагында өтө популярдуу болуп, ага Голливуддук белгилүү актерлор да катышууга макул болушкан. Телесериал Эмми премиясында мыкты драматикалык телесериал деген номинацияда эң көп сыйлык алган, көп бөлүмдүү тасма катары рекорд койгон. Дүйнө кантип айланат? Аталган сериал 54 жыл экрандарда көрсөтүлүп, 13858 бөлүмдү камтыйт. Сериал 1956-жылы башталып, 20 жыл эң популярдуу сериал катары өз ордун кармап турган. Башкы ролдордун бирин ойногон Хелен Вагнер бир ролду эң узак убакытка ойногон актриса катары Гиннестин рекорддор китебине киргизилген. Биздин жашообуздун күндөрү дүйнөдөгү эң узун сериалдардын катарына кирген бул сериал 13932 бөлүм чыгарып, 1965-жылы экрандарда көрсөтүлө баштаган. Аталган сериал азыркы убакта да тартылууда. Анда америкалык психиатрлар тууралуу сөз болуп, алардын жашоосу баяндалат. Жаштар жана тайманбастар 1973-жылы башталган сериал азыркы убакта да улантылып келет жана 12000ден ашык бөлүмдөн турат. Алгач эки үй бүлөнүн жеке жана иш жашоосу баяндалса, 80 жылдан кийин атаандаштык да сюжетке кошулган. Сериал башкалардан курч социалдык темалардан качкандыгы менен айырмаланып турат.
Акыркы жумадагы жылдыздардын жашоосундагы жаңылыктар ушулар болду. Сиздин пикир биз үчүн маанилүү, андыктан 7 каналдын Facebook, Instagram, YouTube каналына катталып, ой пикириңизди калтырганды унутпаңыз. Ал эми сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.